Кечээки же эртеңки күнүң эмес, дал азыркы учуруң маанилүү дейт эмеспи? Андыктан ар бир күнүбүз жакшы гана жаңылыктар менен коштолсун. Кайрадан атактуулардын жашоосундагы акыркы жаңылыктарга саякаттайбыз. Сиздер менен мен Сезим Илимбекова. Кыргыз Республикасынын эл артисти, таланттуу төкмө акын, обончу Элмирбек Иманалиевдин казак тилинде басылып чыккан Аманат аттуу китебинин бет ачары Алматы шаарындагы улуттук китепканада өттү. Иш-чарага Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Түмөнбай Колдошов, Кыргыз Республикасынын эл артисти Түгөлбай Казаков, эл акындары Акбар Рыскулов, Карбалас Бакиров, Маданиятка эмгек сиңирген ишмер, жазуучулар союзунун төрагасы Нурланбек Калыбеков, Элмирбек Иманалиевдин жубайы Нурзат Абдрашитова, тарых илимдеринин доктору, филология илимдеринин кандидаты Сулайман Кайыпов баштаган Кыргыздын маданият ишмерлери жана ошондой эле казак элинин белгилүү акын жазуучулары, төкмө акындары Элмирбек Иманалиевдин чыгармачылыгы, эки элдин маданий байланышы тууралуу сөз сүйлөп, маркумду эскеришти. Элмирбек Иманалиевдин казак тилинде басылып чыккан Аманат аталышындагы китебин казак тилине белгилүү казак төкмө акыны, филология илимдеринин кандидаты Айбек Калиев которгон. Элмирбек Иманалиев төкмө акын жана обончу катары буга чейин эки элге бирдей белгилүү болуп келген болсо, эми мындан ары анын калемине таандык керемет поэзия саптары казак окурмандарына да жетип, анын көп кырдуу өнөрүнүн дагы бир өңүтү ачылууда. Китептин бет ачарында Элмирбек Иманалиевдин ырлары көркөм окулуп, кыргыз-казак акындары Элмирбек Иманалиевди төгүп ырдап эскеришсе, белгилүү казак-кыргыз ырчылары Элмирбек Иманалиевдин обондуу ырларын ырдашты. Элдар Айтматовдун жубайы Сабира Айтматова көз жарды. Бул тууралуу Сабира Айтматова социалдык тармактагы баракчасына билдирген. Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун кичүү уулу Элдар Айтматовдун жубайы Сабира Айтматова көз жарды. Белгилүү болгондой 27 ноябрда уул баланы жарыкка алып келген. Сабира Айтматова социалдык тармактагы баракчасына кош келдиң балам деп жазган. Буга чейин жубайлар бир уул, эки кызды тарбиялап келишкен. Ырчы Гүлзинат Суранчиева Music Classic эл аралык сынагында соло фортепиано номинациясында биринчи орунга ээ болду. Белгилей кетсек, сынакка КМШ жана Балтика өлкөлөрүнүн музыканттары катышкан. Сынак 24-30 ноябрда Москва шаарында өтүп жатат. Бул сынак 2020 жылдын 24-30 ноябрда бардык аткаруучулар үчүн бир турда өткөрүлөт. Катышуучу сынакка бир нече номинациялар боюнча катыша алат. Сынактын катышуучуларынын өнөрлөрүн музыкалык окуу жайлардан чакырылган музыканттарынан жана профессорлорунан турган эл аралык калыстар тобу баалайт. Ырчы Мирбек Иманбековдун жакындары ага умрага жолдомо белек кылышты. Бул тууралуу ырчынын жубайы социалдык тармактагы баракчасына жазып, видео менен бөлүшкөн. Эң чоң белек күйөө бала менен кайынсиңдим Мирбек байкесине умрага жолдомо белек кылышты. Ар дайым колдоп, сыйлап, урматтап жүрүшөт. Алтындарым аман болгула, кубанычка чек жок. Бул белек эстен кеткис болду деп жазган ал. Тамашоочу, тиктокер Дастан сүйүктүүсү ырчы Хадичага баш кошту. Той жакындарынын курчоосунда өтүп, эң кызыгы тойдо 2 жаш ата-энелерине умрага жолдомо белек кылышты. Ата-энелерибиздин толук бөлүп жарып отурбастан эки апабыздын Лидер Умра Тревел агенттигинен умрага жолдомо. Умрага ажылык сапар баарыбызга насип кылсын деп амин деп ниет кылам. Казакстандык белгилүү блогер ырчы Гүлмира Избасханованын кыз узатуу тою өттү. Ал эми чоң той жазында болорун билдирген. Казакстандык белгилүү блогер ырчы Гүлмира Избасханованын кыз узатуу тою өттү. Салам достор, бардык каалоо тилектериңиздер үчүн чоң рахмат. Баарыңыздарды жакшы көрөм. Жаркылдаган эжелерим жаркыраган сөйкө белек кылышты. Жазында тоюм болот деп жазган ал өзүнүн баракчасына. Ырчы Салидинас көпчүлүк күйөрмандары кызыктырган суроого жооп берип, кош бойлуу экенин ачыктады. Ырчы Салидинас кош бойлуу экенин ачыктады. Ооба, мен кош бойлуумун. Мени кандай сезимдер курчап жатканын сөз менен айтып жеткире албайм. Чындыгында көп нерсе айткым келет деп жазды ал. Түштүк Кореянын белгилүү актеру сүйүүнүн авариялык конуусу Корей сериалынын жылдыздары Хён Бин менен Сон Ер Джин уулду болушту.
27 ноябрда сүйүүнүн авариялык конуусу Корей сериалынын жылдыздары Хён Бин менен Сон Ер Джин уулду болушту. Түштүк Кореянын белгилүү актёру Хён Бин менен актрисасы Сон Ер Джин ушул жылдын март айында баш кошушкан. Эки атактуу сүйүүнүн авариялык конуусу сериалына жана Сүйлөшүүлөр деген тасмага чогуу тартылган. Экөөнүн мамилеси сериалда чогуу иштешип жүрүп башталып, кийин тартуу иштери аяктаган соң аруу сезимдерге айланган. Актер Хён Бин да, актриса Сон Ер Джин да 1982-жылы туулган. Казакстан сулуусу 2000 сынагынын катышуучусу актриса Наталья Стешенконун сөөгү Москвада батирлердин биринде табылды. Орусиялык басылмалардын маалыматына караганда, Москвадагы Луна театрынын 37 жаштагы актрисасын 28 ноябрь күнү түштөн кийин бала таап алган. Бала кошуналарды жардамга чакырып, алар тез жардам кызматын чакырышкан. Бирок аялды сактап калууга мүмкүн болгон эмес. Дарыгерлер келгенге чейин ал каза болуп калган. Зомбулуктун белгилери байкалган эмес. Так себеби соттук медициналык экспертизадан кийин аныкталаары айтылууда. Наталья Стешенко 2000-жылы Мисс Казакстан сынагына катышкан. Луна театрында иштеген. Ошондой эле Алданган аялдар лигасы сериалында башкы ролду ойногон. Шоу бизнес айдыңындагы акыркы жаңылыктар ушулар болду. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман болуңуздар.